Ассаламу алейкум. Урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичинекей дисклеймер. Бул текстти жөөттөр даярдаган жок. Мен Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктары үчүн гана иштейм жана маалыматты тең берем, эки салмактуу. Анан ким жеңсе жеңди дейм, ким жеңилсе жеңилди дейм. Ким кандай өзүн алып барса ошондой дейм да. Мисалы үчүн ошо 956 Нобель лауреатынын сыйлыгынын ээлеринин арасына бир эмеден статистикадан окудум эле. 214 жөөт экен. Бир гана ошо 7 эле мусулман өлкөлөрүнөн экен, анын ичинен 4 эле араб экен да. Анан ошол көбүнчөлөрү араб өлкөлөрүнөн эгерде адабият боюнча Нобель сыйлыгын алып атса, жөөттөр болсо курал, химия, жаңы заттар, жардыргыч заттар, ошо багы компьютердик технологиялар, биология, медицина боюнча да, ушундай да. Ошон үчүн айтар элем, туугандар жанакындай ойлонбогон комментарийлер жазгандарды ойлонгула да. Бүт силердин тегерегиңдеги жасалган жасалгалар, силер ушул колдонуп аткан күнүмдүк нерселер жада калса ушул интернет менен YouTube жөөттөрдүн иштеп ойлоп тапкандыгы. Бирок ошо менен бирге жөөттөр мага тууган эмес, мен аларды жакшы көрө бербейм. Өтө акылдуу табам, бирок ошо менен бирге өтө кооптуу табам. Аябай мындай ырайымсыз, кооптуу, кичине көз караштары бир аз адамча эмес. Бирок ошо менен бирге мусулмандар ушундай акылдуу болсо, арабтар, кыргыздар, бүт түрк элдери ушунчалык акылдуу болсо, кандай сон болот эле деп күндө ызырынам да, ошо ызаланам да. Энеңдир айын. Тиги жөөттүн деле мээси, мусулмандын деле мээси бирдей. Керек болсо казак, кыргыздын мээси 100 граммга ашыгыраак жөөттөгүнөн караганда. Ошондой да изилдөөлөр болуптур. Бирок бизден кичине Нобель лауреаттары ошо Чыңгыз Айтматов эле бар бизде, кыргыздардан ошо эме боюнча, адабият боюнча, физика, эме Акаев болчу, баягы лауреат эмес Нобель сыйлыгынын, бирок кандай баягы голограмма изилдөөлөр жана ошо голограммаларды ошо атайын жаздыргыч менен эстегич нерселерге жазуу боюнча да, ошо физикадан жалгыз эмес, 4 ушундай бир эл аралык сыймыктарга ээ болуптур. Калгандар жок. Эмнеге ошондой, ошо күндө өзүмө ошо суроону берем да. Эмнеге ошондой, эмнеге ошондой? Кээде жаман ой кирип калат. Балким ошо мындай көкүрөккө сого бергендик, той топурларды өткөрө бергендик, анан жана кичине мусулманчылыктын динди туура эмес түшүнгөндүк ушуга алып келип жүрбөсүн. Мисалы үчүн ойлойт, көпчүлүк мусулмандар ойлойт экен да, мындайчы, эгерде мен деген 5 маал намаз окусам эле Алланын ыраазычылыгын алам депчи. Жөөттөр мындай экен, ойлойт экен да. Биздин аларды Кудай ошол Элохим, мисалы үчүн мусулмандарда Аллах болсо, еврейлерде Элохим, бир эле Кудай да. Алар мындай ойлойт экен да. Эгерде Яхве же Элохим бизге өзүнүн баягы жакшылыгын берем десе, анда өлөрчө иште табын тапсаң, анан бул жашоодо сага берем дейт экен да. Эгерде таппасаң, бул жашоодо сага тозок берем дейт экен да. Ошону айырмасы ошол эле да. Еврейлердин Элохими айтат, азыр ызырынып иште, азыр изилде, илимди ал, анан азыр сага берем дейт экен. Мусулмандын Аллахы ошол эле Элохим Аллахы айтат экен да. Мусулмандардын туура эмес түшүнгөндүгү боюнча деп ойлойм да. Жөн эле 5 маал намаз оку, бүттү, ошо жетиштүү. Мен деген ойлойм да, кээде эмнеге ушундай болуп кеткен. Деги ошо эмнеге биз ушундай түшүндүк да, динди ушундай түшүндүк, элибиздерибиз. Эмнеге бизге имамдар ошо мечиттерден молдолор айтпайт да, атаң узурайдыр, иштегиле, тиштенгиле, илимди изилдегиле, тешкиле, Аллахтын жараткан аламдарын изилдегиле, ар бир ошол жерде болгон илимдерди өздөштүргүлө деп эмнеге айтпайт? Битир бер, 5 маал намаз оку, бүттү да, 5ке барасың, бүттү. Жаның жанатта болот, бүттү ошо менен. Ошондуктан азыр ушу дүйнөдө бүт илим, билим, Нобель сыйлыктары, бүт курал, жаңы инновациялар, интернет, компьютер бүт бар азыр. Жөөттөрдүн колунда, мусулмандардын колунда адабият, көркөм, той топур, аш,
Арабтарга барсак төө жарышмай да, төөлөрдү жарыштырышат. Кичине байыраак болсо баягы кул алууларды бергенге жарыштырат. Болду. Ыраазыбыз деп койду да. Ошондой. Эми кичине сводка алалы, эмне болуп атат бул ошо Иран менен Израилдин ортосунда кичине сводка алалы да. Сындап комментарий жазсаңар жакшы, ого бетер жакшы да. Мен деген негизи мага жазылгандар көбүнчө мен ойлоп кеттим да кээ учурда. Баягы мени жөөттүн агенти катары ойлоп калгандар мага жазылса керек, эмне дер экен жөөттөрдү мактап деп күндө. Жөөттөрдү мактагым келбейт, жөөттөр өзүлөрү кандайдыр бир ушундай технологиялык жетишкендиктерге жетип атат. Анан жаңылык айтайын десе эле жаңылыктын баары ошол да. Анан эмнени айтасың дагы? Силер деген кабар укканды билгиле, сабакты алганды билгиле. Эгерде факт айтылса, аны бүт өзүңөрдүн ошо баягы эрдигиңер менен укканды билгиле да, чычалабагыла. Дүйнө алардыкы, бул чындык. Интернет алардыкы, курал алардыкы, акча байлык алардыкы да. Тытынып, ызырынып иштеп жатышат булар. Эт менен тиштеп алган аракетте да силерден, мисалы бизден. Биз алар үчүн азыкпыз, анткени биз деген 5 маал намаз окуп коебуз дагы, ошо мен ыраазы жүрө беребиз да, жайыбыз жанатта деп. Антип иштебейт бул дүйнө. Бул дүйнөдөн кошумча дагы аракет кылыш керек. Мисалы үчүн бул дин, бул жоопкерчиликтен качкандык эмес. Дин бул дагы чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик да. Ошол жоопкерчиликти билиш керек. Мындайын айтканда, качан Аллах ушул дүйнөнү, бул дүйнөнү мусулмандардын колуна берет. Качан мусулмандар илим билимди өздөштүрсө, күндө окушса, талыкпай, жаңы маалыматтарды алып турушса, тынбай, балдарын күнү түнү иштеп акча тап, бир тыйын тапса дагы балдарынын окуусуна жумушаса, балдарды окутуп чокутса, жогорку деңгээлге жеткирсе, чоң университеттерге киргизсе, окутканы ошо жөөттүн капырын кимдин илими болобу, ошол илимди алып жакшысын үйрөнсө, жаманын албаса, аны тез үйрөнгөн сайын тез колдонуп турса, аткаруу ишкетерге, ошондо гана туугандар Аллах бул дүйнөнү мусулмандардын колуна берет. Кур эле жөн эле, андан бирөөгө өлүм тилегенче өзүңө өмүр тиле дейт да. Ошондо эле комментарийге жөөткө өлүм тилеп койсоң, эртең өлүп калбайт эч ким. Андай болбойт. Өлтүрүүнүн да кажети жок да. Эгерде мусулман күчтүү бай болсо, жөөттөрдүн ролу азаят, жок болуп кетет да ушул дүйнөдө өзүнөн өзү эле. Мусулманчылыкка өтүп кетет жөөттөрдүн баары. Ошондой нерсе болуп кетет. Ошондуктан мусулмандар өзү акылдуу болуш керек да, эмгекчил болуш керек. Бири-бирин алдабаш керек. Мен 5 маал намаз окуйм, анан менин күнөөм кечирилип калат. Азыр алдай берейин деген варианттар токтош керек да, токтош керек. Кыргыз арасында да ушундай варианттар бар да, кездештирип калам. Окуш керек. Ошондо сводкаларды карасак, чагылган жаңылыктарды мындай көз жүгүртүп ийсек, 14-чү кулжадан тартып 15-чи кулжага карай 2025 жылы бул согуш күчөп атат. Бүгүнкү күнү ошо Израилдик соккуларды карасак, ошо убакыттын ичинде Израиль соккуларды улантты. Ошондо ядердик объекттерге дагы бир сокту. Радиация чыкты. Радиация МАГАТЭ тарабынан байкалды. Ошо радиациянын чыгышы болуп жатат деп айтылып жатат. Бирок ядердик жарылуу боло элек деп айтып атышат. Таза эле чаң чыгып атат да, баягы ядердик объекттер талкаланып, аяктан радиоактивдүү материалдардын ыргытуулары болуп атат. Анан Израиль ультиматум бериптир, ошо эгерде биринчи соккудан кийин экинчи сокку кылсаңар, биз силердин ошо Бендер Аббас жана башка ички нефть чыгаруучу жана газ бөлүштүрүүчү терминалдардын баарын сындырабыз дептир. Албетте Иран улантты ал соккуларын. Экинчи ирет соккуларды кылганда Израиль түн ичинде ушу таң атпай 15-чи кулжада ошо нефть сактоочу жайларды бомбалаптыр. Терминал Шаран Тегерандын ичинде. Бул Тегеранда аябай чоң баягы нефть паника кылды.
жана ошо коргоо министрлигинин, Иран коргоо министрлигинин штаб-квартирасындагы жардырышты. Буга чейин өткөндө турганда Израилдин коргоо министрлигин дагы бомбалап кетишкен Иран баллистикалык ракеталары. Бир нече ошо жашоочулар кварталдарын талкалаган да. Ошол соккуларды Израиль F-35, F-16 учактардын жардамы менен жасады, дрондорду да колдонду, канаттуу ракеталарды да колдонду. Ошол Ирандын жергесинде Израилдин армиясы эмгичекти бар экен, ошолор атакаларды кылып жатат, Ирандын ичинен кылып жатат да атакаларды. Ошо Тегерандагы нефть терминалга ракета бомба тийгенде чоң өрт чыкты, өрт болуп жатат. Ирандык массалык маалымат каражаттарда өттөр болуп атат, ошондой. Албетте X платформада да видеолор чыгып атат да. Израилдин расмий ошо мындай өкүлчүлүктөрү өкмөтүнүн айтып атат, бул соккулар бир гана ошо аскердик жана ядердик объекттерге каршы атылып атат, инфраструктурага жана ошо атайын экономиканы тейлөөчү инфраструктурага болуп атат дейт. Эми Ирандын расмий өкмөтү кандай иш аракеттерди кылды? Иран армиясы 280ден 800гө чейин баллистикалык ракета жана учкучсуз учактарды Израилге атты. Ошондо Тель-Авивге тийди, Хайфа, Яффага тийди. Аль-Жазира каналы боюнча ошо ирандык соккулардын аркасы менен 10 кишиден ашык набыт тапты. Ошондо 4 кичинекей бала дагы набыт тапты. Араб бала экен, араб айылына тийип кетти бир ракетасы. 200дей адам жаракат алды, 35 адам дайынсыз жоголду дейт. Ушундай маалыматты айтып атат Аль-Жазира. Атакаларды кошо мындай колдонгондо гиперзвук ракеталары да колдонулушту. Иран тарабынан ушундай эксперименталдуу жаңы жасалган да. Хайфага атты. Хайфанын ичинде ошо өрт чыкты жана көп Израилдин жергелери талкаланып кетти, үйлөрү, кварталдары талкаланып кетти да. Жашоочулар жашагандай тынч райондорго дагы, шаар четтендеги райондорго дагы сокту ракеталар. CNN маалыматы боюнча көбүнчө ракеталары Израилдик ошо атайын асмандан коргонуучу системалар менен токтотулду, кармалды. Бирок кээ бирлери бар ал системадан өттү да. Ушул жерден бир нерсени айтып коюш керек. ТААТ системасы жана HETS, баягы Давид JBC деген системасы, алар көбүнчө ушул баллистикалык ракеталарга каршы иштетилет. Темир капас болсо же Iron Dome же железный купол деген темир купол, ал системасы дал ошол кичинекей снарядтарга, ракеталарга, ошол Кассам сыяктуу ракеталарга каршы, Катюшанын ракеталарына каршы иштетилет. Бирок баллистиканы эч бир токтото албайт да Iron Dome. Бирок эми биз билебиз, ирандык ракеталарды ТААТ системасы дагы, HETS Давид JBC системасы дагы токтото албайт экен да. Ушу бир нече баллистикалык ракета бир учурда атылса, ал системалар жөнүндө чайналып калат экен жана натыйжалуу түрдө ракетаны токтото албайт экен. Ушул нерсе эмнени далилдеди? Дүйнөдө бүгүнкү күнү баллистикалык ракеталарга жана гипер күндүү ракеталарга каршы курал табыла элек, 100% иштечү курал табыла элек да. Ошондуктан ошо ТААТ системасы жана Давид HETS системасы уят болду деп расмий түрдө жарыяласа болот. Расмий кишилер эмне деп атат? Ушу бүгүн 15-inde Израиль айтып атат, бул деген иш аракеттер Ирандын ядердик бомбага аракеттерине каршы болуп атат деп Биньямин Нетаньяху дагы бир нече жума Иранды бомбалайбыз дейт, Иранды жоготобуз дейт. Иран ички иштер министрлиги Сейет Аббас Аракчи айтып атат, Орусиянын баягы өзүнүн кесиптеши Лавров менен сүйлөшкөндө, Сергей менен айтып атат, Иран конфликтти башка өлкөлөргө жайылтпайт дейт, бирок өзүн өзү коргоонго аракет кылат дейт. Филоненко айтып атат, Израиль ошол өкмөттүк объекттерди жана Али Хаменеи жашап жаткан, ошо аяталлар жашап жаткан президенттик сарайды дагы атака кылды дейт. Анан алардын максаты ошол аяталлардын баарын кырып чыгуу деп айтып атат да Филоненко. Анан бирок бул нерсе расмий ошо булактар менен тастыктала элек.
Йемендик хуситтер айтты, баллистикалык ракеталарды Яффага жибердик деп аткыладык деп айтты. Анан бул деген баягы Hindu Press деген индиялык маалымат мындай агенттиги айтып атат. Иран прокси группалары согушка катыша баштады, ушуну тастыктайбыз дейт. Ошого ишенсе болот демек. Израиль болсо ошо Сирияга, Ливанга дагы сокку кылды ушу бүгүн. Анан бул албетте баягы ал тарапта дагы кандайдыр топтор ошо Ирандын жардамы менен аракеттер жасап атыптыр Израилге каршы. Алардын сөзү боюнча АКШ Reuters айтып атат, АКШ түзмө-түз катышпай жатат, бир гана ошо спутниктик жардам берип атат, бирок мурун малсалык маалымат каражаттарынын айтуусу боюнча ошо АКШнын ПВОсу көбүнчөсү ТААТ системасы жана кээ учактары ошо Ирандын баягы учуп бараткан учактарга каршы иш аракеттерди жасады деп атат да баары. Анан экономикалык кандай бул нерсе алып кетет да, дүйнө жүзү боюнча биржаларда кичине тынчсыздануу, паника болуп жатат. Бренд нефтке ошо бір баррелине 8% баа өсүп кетти. Кайра баягы ушу жылдын башына чейинки $74.3 болуп калды бір баррель, бір бочкеси да. Анан албетте гуманитардык Израилде мындай массалык чолгулушууларга тыюу салынды. Кандай сонунда Биньямин Нетаньяху үчүн ал бийлигин сакташ үчүн ушул согушту баштады да. Ошондой ой пикирлер серепчилер айтып жүрөт. Так ошондой эле аятоллалар Израилге каршы чыгып аткандыгы дайыма ошол бийликти сакташ үчүн да. Анткени эгерде дайыма согуш болуп турса, бийлигиң сакталат. Эгерде сени эл каалабаса, сүйбөсө, кой тургулачы азыр согушту бүтүрүп алалы, анан алмашалы десе, эл чыдай берет да. Ошол эле максат менен могу бир комментаторум жаккан жагып калды мага. Айныган чалдар элди өлтүрмөй болду согуш жасап депчи. Ошол чындыкка жакын да. Мен аны түзмө-түз айтсам ичине саясий туура эмес болуп калабы, бирок бул чындык да. Иранда ошо кайыштыш болгондордун саны 78 киши расмий түрдө эсептелинет азыркы күндө. Анын ичинде ошо баягы жогорку деңгээлдеги аскер башчылар жана окумуштуулар, физика-язычтар. Анан ошо Ирандын массалык маалымат каражаттары боюнча караганда 230 адам ошо жарадар болду да. Глобалдык риск боюнча Washington Post Америка Коошук Штаттары айтып атат, конфликт бир жумадан ары кетиши мүмкүн жана регион жана дүйнөнүн туруктуулугуна чоң кедерги тийгизип жатат, 3-чү дүйнөлүк согушка чейин алып келиши ыктымал деп. Баса мен көз ачык эмесмин, мен бир гана аналитикмин да. Анан алдын ала ушул бүт тенденцияларды көргөн болчумун. Менин ушул видеомдо бул жерден чыгат болуш керек азыр. Ушул видеомдон көрсөңөр болот. Өткөн жылдын аягында, жаңы жылдын астында ошол 2025 жылда дүйнөлүк согуш анан Иранга атака пландаштырылган деп айтып бердим эле да. Ошол карап алсаңыздар болот. Видеонун датасын карагыла, чын эле алдын ала ушунун баары даярдалган да. Глобалдык пландардын ичинде жүргөн болчу бул нерсе. CNN, Reuters, X башка маалымат каражаттары айтканы боюнча азыр информациялык маалыматтык согуш жүрүп атат. Ошондуктан аябай көп фейкти израилдиктер жана ирандыктар, орусиялыктар, украиндиктер, бүт тараптар азыр фейктерди жаадырып атат интернетке. Ошон үчүн арасынан таза маалымат табыш өтө кыйын болуп атат туугандар. Ошон үчүн бүгүн меники ушул жарым күндөй кетти го иштерди арасында жасап атып, ошо студияга да барбай ушуну жыйнагыча ушуну жок бул маалымат чындыкка окшош эмес, дагы бир сыра текшерели деген иш аракеттерге ушуну бир күн кетип калды да. Анан баягы мага жардам бергендер ушуну карап чыккыча да, текшерип чыккыча. Ошондой туугандар, маалымат ошондой болуп жатат да. Анан дагы бир чоң нерсе, кээ бир серепчилер айтып атат, бул иш аракеттер жөндөн чыгып кеткен эмес дейт. Бул иш аракеттерге Ирандын ичиндеги оппозиция катышты дейт. Анан Иран айтты эле, ким эгерде ошо бизге каршы чыкса дейт, Израилди колдосо, ошого дагы кол салабыз дейт. Ошо четки өлкөлөргө дагы кол салабыз деп айтты да, убадасын берди. Ал өлкө Азербайжан болуп калышы ыктымал. Анткени Азербайжан Арменияны Түркия менен биригип утту да, Карабахты колго алып алды. Ошол Карабахты колго алып атканда дрондордун жарымы Түркиянын колдо, жарымы Израилдики болду. Ал согуш бүткөндөн кийин Азербайжан
ошо Илхам Алиев расмий түрдө Израилди баягы өнүктөш катары тааныды да. Анан унутпагыла бир нерсени, Ирандын жарымы 40 миллионго чейин ирандыктар бул таза Азербайжандар да, түрк элдери. Каджар жана Санжар султандардын империясынын кезинде бери калган элдер да, алар түрк тилдүү элдер. Мындайын айтканда, Азербайжан бизге тууган болсо, так ушундай эле ошо мусулман тууган да, алар сунниттер да, алар шиит ислам ошо кароолчулардын баягы корпусуна каршы кичине иштеп келет көп жылдан бери. Жана алар деген өзүнчө бөлүнүп улуу Азербайжан өлкөсүн түзгүсү келет да. Анан азыркы айтып атышат, ошо шансты көрүшүп булар дейт, балким алар жардам бергендир дейт. Анан расмий Азербайжанда кандайдыр бир түрткү жардам иш аракеттерди бергендир деп кээ бир серепчилер айтып жатат да. Жириновскийдин мурунку видеолорунда көрдүм, ал ошол согуштуу болоорун айткан. Анан ал болсо бүт күнөөнү ошол жөөттөргө жүктөп атат. Дүйнөлүк ушундай баягы жөөттөрдүн ар кайсы өлкөлөрдө болгон бирдиктүү кандай кыймылдарын айыптап атат да. Ошол нерсе бар деп, өзүм да жөөтмүн деп атат. Ошо жөөттөр ушундай согушту ачкысы келет дейт. Анткени алардын негизи ошо тарых бою кырып жүргөн булар мусулмандарга өч болуп алган. Ошон үчүн булар ушундай иш аракеттер жасайт деп Жириновский айтып жатат. Эми канчалык ал чын да? Чындык бар да, ал сөздөрдө чындык бар. Чын эле, мисалы үчүн Кытай, Индия жана христиан дүйнөсү мусулманчылыкты ушундай чоң коркунуч катары эсептейт да. Ошон үчүн каршы иш аракеттер бар. Бул чын да. Бирок бул стратегиялык жактан конкуренция да, атаандашуу, кадимкидей атаандашуу. Бир четинен болсо, бүт ошол сценарийлер аткарылбайт да. Анткени кээ бир учурларда аткарылбай калат, анткени дүйнө татаалыраак. Дүйнөдө ар кандай адамдар бар да. Анан ошол да нерсе көрүнүп жатат. Кандайдыр бир күчтөр чын эле согуштарды болгонго аябай аракетте, жана ошол согуштарды уюштуруп, ошол согуштардын аркасы менен душманды жарыялап, душмандын аркасы менен бийликте бекем калгысы бар да. Бул нерсе дүйнө жүзүндө чыныгы эле болуп жатат. Бирок Жириновскийди туунун үстүнө илмек эмесмин эле да. Анын кеңеш берем, антип катуу Жириновскийди пир тутпагыла да. Анткени Жириновский бүт иштеген иш аракеттери биздин өлкөгө каршы да, биздин баягы түрк тилдүү өлкөлөр, Туран, кыргыз мамлекети, алар үчүн жок болуп кетсе, ошо Жириновский айткан кишилер үчүн да, мисалы ал кишилер ар кайсы өлкөлөрдө булар жыргайт да. Ошон үчүн биз аларга жембиз, биз аларды пир тутуп авторитет тутпашыбыз керек. Биз өзүбүздүн авторитеттерибизди өстүрүшүбүз керек. Өзүбүздүн ички аналитикалык мектепти өстүрүшүбүз керек. Британиялыктар дүйнө жүзүнө катуу таасир кылып атат. Британиялыктардай алардан үйрөнүп, аларга атаандашуучу күч түшүшүбүз керек. Ушундай проекттик топторду да. Ошол так ушундай эле, мисалы үчүн еврейлик, дүйнөлүк еврейлик кыймылдар бири-бирин жардам берип кандайдыр дүйнөнү башкарып атат дейт. Туу бизде, кыргыздарда ушундай топту түзүш керек да. Кыргыздар да дүйнөнү башкарыш керек. Еврейлер башкарып атат, биз да ошону үйрөнүшүбүз керек. Биз деген булардын ыкмаларын карап туруп, өзүбүздүн ыкмаларыбызды иштеп чыгып туруп, ошолордун мектебин, жакшы жактарын, дүйнө башкаруусун үйрөнүшүбүз керек да. Ал үчүн өтө акылдуу болушубуз керек, аябай катуу окушубуз керек. Антпесе иш болбойт туугандар, антпесе бир күнү биздин өлкөбүз дагы жем болуп кетет, жок болуп кетет. Ошондуктан аракетке берекет, аракеттерди жазбай эле, жана дагы бир жолу бир дисклеймер, мурунку айткан узун дисклеймерди кайталап коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын элинин кызыкчылыгы үчүн иштейм. Ошону билип алгыла, анан акылсыз комментарийлерди жазбагыла. Фактыларды укканды үйрөнгүлө, дагы бир сыйра туугандар. Баарын айтып атпайм, кээ бирлерин айтып атам да, баягы кээ кызыктай комментарий жазгандарга. Андай эмесе, кызыктай комментарий жазган улантсаңар деле, же болбосо кичине түшүнүп комментарий жазсаңыз деле, комментариңерди видео астында күтөм. Эмки видеолорду көрүшкөнчө, эртеңки күнүбүз дагы баягы ядердик согушсуз болсун, келечегибиз жаркын, ачык жана тынчтык болсун да жерибизде. Жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал.
О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.